Hoş gelmişler. Merimdü, canarayımdü. Allah Teala'nın adı menen. İnşallah. Ağlımдар, paygambarların muraskorloru. Paygambarlar altın menen күмүштү мурасқа калтырышкан эмес, мурасқа илим калтырышкан. Кимде ким илим жолуна түссө, Алла Таала ага бейиштин жолун жеңил кылып коет. Периштелер анын аракетине ыраазы болуп канаттарын жайып турушат. Асман менен жердегинин баары, атүгүл суудагы киттер дагы ал үчүн Алладан кечирим сурашат. Аалым менен жөнөкөй адамдын айырмасы ай менен жылдыздардын айырмасындай. Ким чын ыкластан илим алган болсо, ал аябай чоң бакытка ээ болуптур. Пайгамбарлар ошондой эле дил мээнети үчүн коомдорунан акы, маяна сурашпаган. Акыны ааламдардын Кудайы Алла берет дешкен. Адам баласы өсүү үчүн, адамзат үчүн, дин үчүн, айлана чөйрөсү үчүн кандай гана жакшылык жасабасын, аны Алланын алдынан сөзсүз табат. Кимде ким дин мээнети аркылуу Аллага көркөм карыз берсе, анысы көп эселенип өзүнө гана кайтат. Жакшылык эч качан жерде калбайт. Бул жашоо убактылуу, акырет болсо түбөлүктүү. Алхамдулиллах роббил аламин. Демек ушул айтылгандарга амал кылып сабагыбызды улантабыз. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад. Жазаллаху анна Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллям бима хуа ахлуху. Я Фатах, я Архамар Рахмин. Робби зидни илма, Робби зидни илма, Робби зидни илма нафиан ва ризқан таййибан ва амалан мутақаббалан. Робби ишрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлул уқдатан мин лисани яфқаху қавли. Робби яссир ва ла туассир, Робби тамин бил хайр. Амин. Аллахым барыбыздан разы болуп, өзү разы кылып, өзү кабыл кылып, чексиз соопторун берсин. Амин. Иншаллах Бакара сүрөсүнө жеткенбиз. Куран баянын улантып атабыз. Аузу биллахи минаш шайтонир раджим. Бакара сүрөсү Мадинада түшкөн бул сүрө 286 аяттан турат. 286 аяттан турат. Куран-ы Каримдин эң узун сүрөсү болуп эсептелген бул сүрө 67-71 аяттарында жөөттөргө союуга өкүм кылынган. Уйдун аты менен аталган. 67-71 аяттарында мынекен жөөттөргө союуга өкүм кылынган, уйдун аты менен аталган. Бакара деген уй деген маани берет. Сүрөнүн 281 аятты гана Меккеде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коштошуу ажылык вазифасын аткарып жаткан кезде түшкөн. Акыйда, ишеним, адеп ахлак, жашоо мыйзамы жана айларга жараша болгон айт өкүмдөрүнүн эң негизгилери баяндалган бул сүрөдө. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен. Алиф лам мим. Бул бөлүнгөн тамгалардын маани маңызы Алла Таалага гана маалым. Алла бул тамгалар аркылуу эмнени каалагандыгын өзү гана билет. Иншаллах биринчи-экинчи аяттарда ушинтип аяттар уланып кете берет. Бул Куран чындык экендигине эч кандай шектенүүгө жана күмөн саноого болбойт деп Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүндө айтып жатат. Бул Куран Алла Тааладан корккон пенделерге туура жол көрсөтүүчү, алардын таквалардын сыпаттары ушундай, көздөрүнөн кайып болгон Аллага ыйман келтиришет. Намазды шариаты көрсөткөн эрежелер менен толук аткарышат. Жана бул аларга жана биз аларга ата кылган ырыскылардан муктаждарга садака беришет.
Ошондой эле алардын сыпаттары ушундай. Сага түшүрүлгөн Куранга жана сенден алдын илгери өткөн пайгамбарларга түшүрүлгөн китептерге ыйман келтиришет. Андан сырткары акыреттин келишине, кыяматтын болушуна анык ишенишет. Ал пенделер акыйкатта туура жолдогулар. Алар кыямат азабынан куткарыла тургандар. Чындыгында бул адамдар капырлар. Булар напсинин каалоосун, дене кумарын канааттандырган бетбактык ыплас иштерди тандагандар. Сен эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, аларды Алланын азабын айтып, канчалык коркутсаң да, коркутпасаң да аларга баады бир, алар эч качан ыйман келтиришпейт. Ошондуктан Алла Таала алардын ишенимдерине 7-чи аятта жатат. Ошондуктан Алла Таала алардын ишенимдерине шайкеш келген дилдерине, жүрөктөрүнө жана кулактарына мөөр баскан. Үгүт насаатты угушпайт, кабыл алышпайт. Көздөрүнө парда жабылган, акыйкатты көрүшпөйт. Кыямат күнү улуу азапка дуушар болушат деп Аллах Таала 7-чи аятта жатат. Бакара сүрөсүнүн 7-чи аятын кайталайын. Аллах Таала айтат: ошондуктан Алла Таала алардын ишенимдерине шайкеш келген дилдерине, жүрөктөрүнө жана кулактарына мөөр баскан. Үгүт насаатты угушпайт, кабыл алышпайт. Көздөрүнө парда жабылган, акыйкатты көрүшпөйт. Кыямат күнү улуу азапка дуушар болушат. Адамдардын арасында ушундай эки жүздүүлөр бар. Ооздору менен биз Аллага жана кыямат күнүнө ыйман келтиргенбиз деп айтышат. А бирок чындыгында алар Алла Тааланын алдында эч кандай ыймандуулар эмес. Ошол эки жүздүүлөр Аллага жана ыймандууларга айлакердик амал жасап алдайын дешет, бирок өздөрүн гана алдап жатышат. Өздөрүнөн башка эч бир жанды алдашкан жок. Чындыгында бул айлакердиктеринин залалы өздөрүнө гана жетет. А бирок капары жок болгондуктан эч нерсе сезбей жүрө беришет. Бул эки жүздүүлөрдүн дилдеринде эки жүздүүлүк оору бар. Алла Таала алардын жорук жосундарына жараша ушул ооруну берди. Кыяматта алардын жалган ыймандары үчүн жанга баткан азап кайталана бериле берет. Аларга жер жүзүндө бүлүк жана бузукулук кылбагыла деп айтылган кезде алар ар дайым биз жакшылык гана кылуучуларбыз дешет. Эй ыймандуулар, күбө болгула, чындыгында дал ошолор эки жүздүүлөр, бузукулар. А бирок акмакчылыктарынын себебинен өздөрүнүн бузукулук жайылтуучулар экендиктерин өздөрү да билишпейт. Ошондой эле аларга силер дагы тиги ыймандууларга окшоп чын ыкластан ыйман келтиргиле деп айтылса, алар дайыма биз ошол акмактарга окшоп ыйман келтиребизби деп жооп кайтарышат. Эй ыймандуулар, билгиле, дал ошолордун өздөрү акмак, акылсыз кем акыл, а бирок акмактарын өздөрү билишпейт. Алар ыймандууларга жолугуп калган кездеринде биз дагы силер өңдүү момундарбыз, ыйман келтиргенбиз деп айтышат. А бирок өздөрү сыяктуулар менен өз алдынча калышкан кездерде биз силер мененбиз, ишенимибиз эч өзгөргөн жок. Биз момундарды мазактап ыйман келтиргенбиз деп алдайбыз, болгону ошол эле дешет. А бирок Алла Таала алардын келекелеп шылдыңдагандыктарына кыяматта жаза берет. Ал дүйнөдө ажалдары жеткенче мөөнөт берип койду. Ошентип бул дүйнөдө ажалдары жеткенче мөөнөт берип койду. Ошентип ыймандан чыккан айласыз алданган абалда өмүрлөрүн аягына чыгарышат. Ошол эки жүздүүлөр хидаят туура жолдун наркына, баасына
адашууну сатып алгандар. Бирок бул соода келишимдери аларга пайда бербеди. Аягы алар тентиреп жолдон адашышты. Алардын абалы кечеси түндөсү от шам тымызын жагып, эми айлана жарык болду, көрүндү деп турган кезде Алла Таала жарыкты алып коюп, караңгыда калтырган адамдардын абалындай болот. Алар айланага тигиле карашса да эч нерсе көрө алышпайт. Алардын акыйкат сөздү угууга, тыңдоого кулактары дүлөй. Акыйкат сөздү, акыйкатты айтууга тилдери дутук жана акыйкатты көрүүгө көздөрү сокур. Кыскасы алар адашуу жолунан кайра кайтпай тургандар. Же ошол эки жүздүүлөрдүн абалы булуттардан нөшөрлөп катуу жааган жамгырда калган адамдардын абалына окшойт. Алар кеченин жана булуттун караңгылыгынан, чагылгандын айбаттуу күркүрөөсүнөн, көздү киргилт кыла турган соккудан, катуулугунан карбаластай түшүп, коркондуктарынан көздөрүн жумуп, манжаларын, бармак сөмөйлөрүн кулактарына тыгып алышат. Арине Алла Тааланын илими капырлардын абалын камтып, ороп курчап турат. Андан негизинен качып кутула алышпайт. Мына ушундан алар эки жүздүүлөргө карата түшкөн ар бир аятта сахабалар ошол аяттарды тилават кылып окуганда укпоо үчүн кулактарын бекитишет эле. Корккондон жүрөктөрү калтырак басат болчу. Демек эки жүздүүлөр эмне кылышчу экен? Мына дейт, ошондуктан алар эки жүздүүлөргө карата түшкөн ар бир аятта, ошо сахабалар ошол аяттарды окуп, тилават кылып окуганда Куранды, алар эки жүздүүлөр эмне кылышчу экен? Укпоо үчүн кулактарын бекитишет эле, корккондон жүрөктөрү калтырак басат болчу дейт. Жүрөктөрүн чагылгандын, бул кошумча келтирилиптир. 20-аяттан Аллах Таала Бакара сүрөсүндө айтып жатат. Стаузубилlah, чагылгандын соккусу алардын көздөрүн сокур кылууга жакын барат. А жарк этип жарык чачса, алар ошол себептүү басып жөнөшөт. Караңгы боло калса токтоп калышат. Эгер Алла каалаганда алардын кулактарын жана көздөрүн жок кылып коёр эле. Алла Таала албетте ар бир нерсеге кудуреттүү. Эй адамдар, силерди жана силерден мурун өткөн адамдарды жоктон бар кылган Кудайга ибадат кылгыла. Албетте силер ушундай ибадат кылганыңарда Алла Тааланын азабынан коркоор элеңер. Ал зат Кудай силердин пайдаңар үчүн жер жүзүн силерге тынчтык ала турган килем кылды. Асманды үйлөрдүн чатыры сыяктуу кылып, жогорудан пайдалуу жамгырды жаадырды. Алла Таала силердин ырыскыңар үчүн жамгырдан дарактарды өндүрүп, алардан мөмөлөрдү чыгарды. Ал иштерге Алла Тааладан башка зат кудуреттүү эмес. Андыктан Алла Таалага башкаларды шерик кылбагыла. Чындыгында өзүңөр анын кудуретин жана жасаганын көрүп, анын жалгыздыгын билип турасыңар. Биз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга түшүргөн Куранга эгер шек күмөндүү болсоңор, бул Куран Алланын сөзү эмес, Мухаммаддын сөзү десеңер, саллаллаху алейхи ва саллам, силер дагы арабтардын сөзмөр чечен акындарынансыңар. Курандын бир сүрөсүнө окшош акындарынансыңар деп атат. Курандын бир сүрөсүнө окшош көркөм, кооз, дана, чечендик таамай жана назик, маанилүү сүрө даярдап бери алып келгиле. Эгер сөздөрүңөргө чынчыл болсоңор, Алла Тааладан башка силер сыйынып жаткан нерсеңерди күбө катары жардамга чакыргыла.
андайды жасоо колдоруңардан келбедиби? Мындан ары дагы колдоруңардан эч качан келбейт. Андыктан иман келтиргиле жана тосок отунан корккула. Анын отуну адамдар менен силер ибадат кылган бут сөлөкөттөр, тосок капырлар үчүн даярдалган. Анын отуну адамдар менен силер ибадат кылган бут сөлөкөттөр дейт, тосок капырлар үчүн даярдалган. Аллахум ажирни минан нар деп отурабыз. Аллахым тосоготунан өзү сактаган болсун. Демек, Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 25-аятынан айтат: Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, менин ыймандуу жана жакшы адамдарыма кубанычтуу кабар жеткир. Мен ал момун пенделерим үчүн алдында дарыялар агып өтө турган жаннаттарды даяр кылып койгонмун. Ошол бактардын мөмөлөрүнөн пенделерим жеген мезгилде биз бул мөмөлөрдү тиги дүйнөдө дагы жеген элек дешет. Аларга жаннат ээлерине ата кылынган, тартууланган. Мөмөлөрдүн сырткы көрүнүшү бул дүйнөдөгү мөмөлөргө окшош болот. Ошондой эле жаннат ээлерине үр кыздар жана өздөрүнүн бул дүйнөдөгү жакшы жубайлары тартууланат. Ошол жубайлардын ар бири бузукулук жана жаман сыпаттардан таза жана аруу болот. Пенделер жаннатта түбөлүк өмүр сүрүшөт. Аллахым баарыбызга бейишин насип кылсын. Амин деп бейиш тууралуу аяттар келгенде бейишин сурап Аллахыма жалбарып отурабыз. Амин. Аллахума солли аля саййидина Мухаммад. Жазаллаху Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллама бимах ва ахлиху. Куранда Бакара сүрөсүнүн 27-аяттан баштап 26-27 аяттарынан Аллах Таала айтат: Алла Таала чиркейди жана жөргөмүштү мисал кылуудан уялбайт. Имандуулар бул мисалды Алла тарабынан чындык жана даанышмандык деп билет. Ал эми капырлар шылдыңдаган жактайда Алла бул эч нерсеге арзыбаган нерселерди мисал катары келтирүүдөн эмнени каалады экен? Аллага мындай мисалдарды баян кылуу ылайык эмес деп айтышат. Бул мисалга ишеним артпагандары үчүн Алла Таала кээ бирлерин адашуучулардан кылып коет. Бул мисалга ишеним артпагандары үчүн кээ бирлерин алардын имандарын ишеним арткандары үчүн эмне кылат экен? Кээ бирлеринин алардын имандарын күчөтүп, туура хидаят жолго салып коет. Бул мисалга ишеним артпагандары үчүн кээ бирлерин эмне кылат экен? Адашуучулардан кылып койсо, кээ бирлерин имандарын күчөтүп, туура хидаят жолго салып коет экен. Алхамдулиллах раббил аламин. Алла Таала бул мисалдар менен эч кимди адаштырбайт. Болгону акыйкатка моюн сунбаган бузукуларды гана. Тагыраак айтканда, келишим күнү алмустакта Аллага кабар берген убадаларын бузгандарды Алла Таала буйруган тууганчылык байланышты үзгөндөрдү жана жер бетинде бузукулук иштерди жасагандарды гана адаштырат. Мына ошол заттар өздөрүнө гана зыян келтиришет деп Аллах Таала айтып жатат. Кантип Аллага капырчылык кыласыңар, ишенбейсиңер. Чындыгында силер жок элеңер. Ал силерге жашоо берип дүйнөгө алып келди. Анан силерди өлтүрүп кабырга жиберет. Андан кийин кайра кабырдан тирилтет. Анан Кудайдын алдында эсеп кысап берүү үчүн кайра баарыңар чогуласыңар. Кудай ушундай зат силердин пайдаңар үчүн жерди жана жер жүзүндөгү нерселерди жаратты. Андан кийин асманды жаратууну каалады. 7 кабат асманды кынтыксыз, толук жана түркүксүз жаратты. Ал зат ар бир нерсенин даанышмандыгын жана абалын билүүчү. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, ойлон, Кудайың периштелерге: мен жер жүзүнүн мыйзамдуулугу үчүн өз кудайлыгымды жарыя салуу жана өзүмө орун басар кылуу үчүн инсанды адамзатынан жаратамын деп айтты.
Периштелер Алланын адамды жаратып жаткандыгы, табышмактуу данышмандыкты билүүгө жетишерлик илимдери жок болгондуктан бул сырды билүү үчүн таңдана собол салышты. О Кудай, жер жүзүндө бузукулук кылуучуларды жана укуксуз кан төгүүчүлөрдү жаратасыңбы? Чындыгында биз күнөө кылбайбыз. Сени мактап аруулап жана даңктайбыз. Сенин баардык айыптарда аруу экендигиңди ашкере кылабыз. Периштелер Лафул Махфуздагы окуяларды көрүп ушул сөздү айтышкан. Алла Таала аларга мындай жооп кайтарды: Мунун даанышмандыгын мен билемин, а силер билбейсиңер. Алла Таала Азирети Адамга баардык нерселердин аталыштарын үйрөттү. Анан ошол нерселерди периштелерге көргөздү. Алла Таала периштелерге: эгер силер биз инсандан артыкпыз деген сөздөрүңөрдө чынчыл болсоңор, ушул нерселердин аталыштарын атагылачы деди. Периштелер бул суроого жооп берүүгө алсыз болуп: эй Кудай, сен баардык нерседен аруусуң. Бизде бул нерселер туурасында эч кандай илим жок. Эгер сен билдирген болсоң, билебиз. Албетте, сен ар бир нерсени билесиң жана ар бир нерсени жараткансың. Анын даанышмандыгын да өзүң гана билесиң дешти. Деп Бакара сүрөсүндө Аллах Таала Куранда айтып бератат. Стаузубилlah 33 аяттан Аллах Таала айтат: Кудай периштелердин ойлогондору жаңылыш экендигин тастыктоочу мындай деди: эй адам, сен периштелерге бул нерселердин аталыштарынан кабар бер. Ошол замат Адам алейхиссалам периштелерге баардык нерселердин аталыштарын айтып кабар берди. Кудай периштелерге: эй периштелер, асмандардагы жана жердеги жашыруу нерселердин баарын мен гана билем. Ошондой эле силердин жер жүзүнө бузукулук кылуучу инсанды жаратасыңбы деп ачык айткан сөздөрүңөрдү да биз орун басар болууга укуктуураакпыз деп дилиңердеги жашырган пикирлериңерди да билем. Ушинтип силерге айтпадым беле? Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, мына ошондо биз периштелерге Азирети Адамга таазим этүү үчүн сажда кылгыла деп айтканыбызды пикир кыл. Периштелердин баары буйрукту орундатышты. Тек гана иблис шайтан Кудайынын өкүмүн аткарбай текеберленди. Алла Таалага моюн сунбаганы үчүн ал капыр болуп калды. Биз Азирети Адамга урмат-сый көрсөтүп, жубайың экөөң жаннаттын кайсы жеринен кааласаңар ошол жайына отурукташкыла, мекендегиле. Жаннаттын кайсы мөмө жемишин күсөсөңөр, канчалык өлчөмдө кааласаңар ошончолук өлчөмдө жегиле. Бирок бул даракка, тактап айтканда, буудай дарагына жакын барбагыла. Эгер жакын барсаңар, андан жесеңер, өз напсисине зулум кылгандардан болуп каласыңар дедик. Анан шайтан Азирети Адам менен оба энени адаштырууну жана катачылык кетиртүү үчүн каалоолоруна баспаса азгырык салып күнөөгө үндөдү. Аябай сонун жакшылыктардан алардын ажырап калуусуна себеп болду. Биз аларга баарыңар жанаттан чыккыла, өмүрүңөрдүн аягына чейин бири-бириңерге душман болгон абалда жер жүзүнө түшкүлө. Жер силерге белгилүү бир убакытка чейин берилет. Андан пайдаланасыңар дедик. Шайтандын жаннатка кирүүсүнө жылаан менен тоо куш жардам берген. Анан баардыгы жаннаттан куулушкан деп айтылат. Туурасын Алла Таала билет деп кошумча келген экен. Аллахым Бакара сүрөсүнүн 37 аятында айтат: Стаузубилlah, Адам алейхиссалам ушул катасы үчүн көп ыйлап, Алла Таалага тобо кылды. Кудай урмат-сый көрсөтүп, Азирети Адамдын дилине Роббана золямна анфусана, Кудай, биз экөөбүз тең өз напсибизге зулумдук кылдык, келмелерди айтууга аян кылды.
ушу келмелерди айтууга аянын кылды. Ушул келмелерди айтып тобо келтирди. Кудай тоболорун кабыл кылды. Алла Таала пенделерине мейирман тоболорду кабыл кылуучу зат. Андан кийин Азирети Адамга, жубайына жана шайтанга өкүм бердик. Баарыңар жаннаттан чыгып кеткиле. Эгер менин тарабымдан силерге жана урпактарыңарга хидаят туура жол көрсөтүүчү элчи келсе, китеп түшсө, силердин урпактарыңардан кимиси ага ишенип хидаят тапса, кыямат күнү ага коркунучта, кооптонууда болбойт. Ары кайгы капа санаа да тартпайт. Ал бейишке кирет. Ал эми Кудайды жокко чыгарып, Аллага иман келтирбей, анын аяттарын, белгилерин жалганга чыгарган адамдар тозок ээлери болот. Алар тозокто түбөлүктүү азапка капталат. Эй, Якуб балдары, силерге тартууланган жакшылыктарым туурасында ой жүгүрткүлө, шүгүр келтиргиле. Мага берген убадаларыңарга тургула. Башкача айтканда, Тооратта Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга иман келтирүүнү, ишенүүнү осуят кылабыз. Бул өкүмдү аткаргыла. Мен силерге жаннатымды убада кыламын. Мен өз убадама турамын. Силер да өз убадаңарга тургула. Бузбагыла, менден корккула. Эй жөөттөр, мен түшүргөн китебиме, атап айтканда Куранга иман келтиргиле, ишенгиле. Бул Куран силердин китебиңерди тастыктайт. Китеп ээлери арасында силер алгаш биринчи болуп Куранды танган капырлардан, ишенбегендерден болбогула. Аз гана дүйнө пайдасы үчүн дүйнө нерселерин, Тоорат аяттарына алмаштырып салбагыла. Болгону менден корккула. Дүйнө кызыкчылыгы үчүн акыйкат сөздү жалган калп сөзгө алмаштырбагыла. Акыйкат сөздү жашырбагыла. Тагыраак айтканда, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сапаттарын адамдардан жашырбагыла. Чындыгында анын акыйкаттыгын силер жакшы билесиңер. Мусулман жааматы менен бирге намаз окугула, зекет бергиле жана рүкү кылуучу ислам ээлери менен бирге намазда рүкү кылгыла. Эй жөөттөр, адамдарды жакшы иштерге буйруп, өз напсиңерди унутта калтырып коесуңарбы? Өзүңөргө жакшылык кылбайсыңар, Тооратты окуйсуңар, өкүмдөрүнө амал кылбайсыңар. Эмне үчүн акылыңарды иштетпейсиңер? Ар бир иштериңердин зыянынан жана оордугунан ийгилик, жеңилдик табуу үчүн сабыр кылган жана намаз окуган абалда Кудайга жалынып, жалбарып жардам сурагыла. Албетте намаз окуу оор жана түшүктүү. Ал такыбалар үчүн гана жеңил. Анткени ал пенделер Алла Тааладан коркушат. Кыямат күнү Кудайга жолугабыз. Акыбетте Алланын алдына кайтабыз деп айткын. Шексиз, кескин ишенишет. Демек, Аллах Таала айтып атат, Бакара сүрөсүнүн 45-46 аяттарын менен аяктап туралы. Ар бир ишиңердин зыянынан жана оордугунан ийгилик, жеңилдик табуу үчүн сабыр кылган жана намаз окуган абалда Кудайга жалынып, жалбарып жардам сурагыла. Албетте намаз окуу оор жана түшүктүү. Ал такыбалар үчүн гана жеңил. Анткени ал пенделер Алла Тааладан коркушат. Кыямат күнү Кудайга жолугабыз. Акыбетте Алланын алдына кайтабыз деп айкын, шексиз ишенишет. Я Аллахым, ошо айтылган окулгандарды түшүнүп амал кылуучулардан кылып, өзүң астыңа Аллахым өзүң разы болгон абалда гана акыркы келмебизди ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух келмесинен жашырууду бактысын насип кыл. Амин. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Я архамар рахимин. Билбей алган күнөө ката кемчиликтерди өз тергөөнгө кечирип, тоболору кабыл болгон, күнөөлөрү кечирилген, дуалары кабыл болгон өзүнүн сүйүктүү кулдарыңан кылып, сүйүктүү кулдарың менен дайым бирге алып, Аллахым өзүң разы болуп, өзүң разы кылып, чексиз соопторуңду берип, амин. Я архамар рахимин. Өзүң жамалын көрүү бактысын ар бирибизге насип кылып, Аллахым
oruçlarımızı kabul kıl. Amin. Ya Erhamer Rahmin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yazallahu Muhammeden sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem abi mahu ahluhum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Keyinki sağlıktan görüşkünce Allah'a emanetsizler. Allah razı ol, biz razı olsun.